Саламатсыңар балдар. Ушул жерден калган элек, калган жерибизден улантабыз. Канайлануу системасы. Поддержание ритмического биения сердца. Эми жүрөктүн өзүнүн ритм менен согуусунун көзөмөлдөө. Ошону эмнелер карайт, эмнелер көзөмөлдөйт. Ушуларды карайбыз эми. Некоторые клетки сердечной мышцы самовозбуждаемые дейт. Они сокращаются без какого-либо сигнала от нервной системы. Жүрөктүн кээ бир клеткалары эмне самовозбуждаемый экен. Өзүнөн өзү эмне ал жерден сигналдар чыгып өзү согот экен жүрөк демек. Жүрөктүн ичиндеги кээ бир клеткалар самовозбуждаемый, өзү мындай дүүлүгү болуп калабы. Өзүнөн сигналдар чыгып, башка жактан сигнал буга буйрук келбей, өзү эмне бирдей ритмде өзүнөн сигналдар чыгарып турат. Мисалы, колубуздун иштебиш үчүн эмне баштан буйрук келиш керек, булардын иштебиш үчүн буйруктун кереги жок. Өздөрү бир темпте согуп, бир темпте эмне дүүлүгү, возбуждаемый дүүлүгү болсо керек, бир темпте өздөрү иштеп тура берет. Карагыла, синоатральный узел дейт. Эми жүрөктө синоатральный узел, анан кийин атриовентрикулярный узел деген эки узел бар. Мындай айтканда нервтердин мындай топтолгон жери. Же болсо пейсмейкер деп коет. Ошол пейсмейкер эмне устанавливает скорость и время сокращения клеток сердечной мышцы. Синоатральный узел же болсо пейсмейкер жүрөктүн согуусун, же болбосо жүрөктүн эмне согуусунун ылдамдыгын, же болбосо жүрөктүн жыйрылуусунун убактын эмне көзөмөлдөйт. Ошону өзү мисалы бул 0,4 секундта ушундай 0,5 болчу. Жок, 0,5 секундта мындай болсун деп, же болсо 0,3 секундта жыйрылсын, 0,5 секундта жыйрылсын, андан дагы тезирээк жыйрылсын деп бул буйрук берип турат. Ошондой минуталарын ушул көзөмөлдөп, синоатральный узел же болсо пейсмейкер эмне минуталарды коюп турат. Ошого жараша анан жүрөк согот. Импульсы от узла синоатральный узел перемещается в атриовентрикулярный узел. Эми синоатральный узелден эмне импульс чыгып, андан атриовентрикулярный узелге барат. Түлөөчөнүн ичинде бул экөө тең. В атриовентрикулярном узле импульс задерживается, а затем направляется к волокнам Пуркине, которые оставляют желудочек сокращаться. Синоатральный узелден импульс чыгып, буйрук чыгып, мындай айтканда, анан атриовентрикулярный узелге барат. Ошол нервтердин топтолгон жерине. Атриовентрикулярный узелде бир аз токтоп, импульс, андан кийин эмне остановка болуп, андан кийин Пуркине волокна деп коет. Пуркине чашчаларына же болсо ошо волокналарына эмне импульс кетет. Анан ошол Пуркине волокналарынан эмне буйрукту алып, жүрөк эмне жыйрылат, жүрөк согот, мындай айтканда. Импульсы, которые проходят во время сердечного цикла, могут быть записаны в виде электрокардиограмм. Эми ошол жүрөктүн согуусундагы ритм болуп аткандагы импульстарды электрокардиограмма менен эмне жазып алсак болот экен, Эми на пейсмейкер дейт. Пейсмейкерден эмне? Пейсмейкер контролдоп турат дедик, жүрөктүн ылдамдыгын жана эмне анын жыйрылуусунун убактын. Ошол пейсмейкерге на пейсмейкер влияет нервы, гормоны, температура тела и упражнения дейт. Ошол пейсмейкерге нервтер, гормондор, дене температурасы жана көнүгүүлөр эмне таасир этет экен. Мисалы, биз катуу өтө ылдам көнүгүү жасадык, жүрөгүбүз эмне тезирээк согот. Демек, ылдам жасаган көнүгүүбүз эмне пейсмейкерге таасир берип, анан пейсмейкер жүрөктү дагы тезирээк соктурат. Же болсо дененин температурасы ылдыйлап же болбосо өтө көтөрүлүп кеткенде эмне пейсмейкерге ушул сигнал келип, пейсмейкер жүрөктүн ылдамдыгын тездетип же болбосо жайлатат. Же болбосо нервтер аркылуу жөнүнө ойлонуп, стресс болуп кеткенибизде нервтер менен пейсмейкерге сигнал келип, сигнал ошол жүрөктүн согуусу ылдамдашып же тездеши мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир гормондор менен келип, пейсмейкердин эмне пейсмейкер ар кандай буйруктарды чыгарышы мүмкүн. Контроль сердечного ритма дейт. Жүрөктүн ритмин контрол ошол пейсмейкерден башталат.
Пейсмейкер генерирует волну, сигнал для сокращения. Пейсмейкер демек эмне жүрөктүн соғуусунун ылдамдыгын, анан эмне жүрөктүн ылдамдыгын жана время сокращения ошолордун жыйрылуусунун убактын контролдойт дедик. Пейсмейкерден өзүнөн өзү эмне ушундай эме сигнал чыгат экен. Пейсмейкер генерирует волну сигнал для сокращения. Жүрөктүн жыйрылуусу үчүн эмне пейсмейкер сигнал чыгарат экен. Бирди карагыла. Могул бирди карасаңар, могул жерде пейсмейкер синатриальный узел. Ушул жерден мен ссылканы карасаңар, ушул жерден көк болуп эмне ушул жерде сигнал тарап атат пейсмейкерден. Сигнал ушул дүлөөчөдө тарап, дүлөөчөнүн эмне дүлөөчөдө синатриальный узелден атриовентрикулярный узелге барат. Сигнал задерживается в атриовентрикулярном узеле. Ушул узелде, атриовентрикулярный узелде бир аз эмне сигнал кармалат. Андан кийин пучки гисса дейт. Ушул пучки гисса деген нервдин ушундай тамырларына эмне сигналдар эмне өткөрүлүп берип, булардан анан тарайт. Анан ошентип үчтү карасаңар, сигнал жүрөктүн моундай буш учуна барат экен. Анан волокна Пуркине деген ушундай чашчалар менен, мындай тамырлар менен эмне жүрөктүн эмне денесине, жүрөктүн булчуңдарына тарап, эмне жүрөктүн карынчасы эмне жыйрылат. Ушинтип эмне кан жүрөктөн чыгып кетет. Ушуну электрокардиограмма менен сигналдарды карап, электрокардиограмма менен жазып алса болот экен. Карасаңар астын, бирдин астын карасаңар, монтип сигнал тарап атат пейсмейкерде. Экиде карасаңар, сигнал тарап эмне атриовентрикулярный узелге келди, бир аз токтоп атат. Андан кийин эмне пучки гиссада тарап атат. Могу карасаңар электрокардиограмманы. Андан кийин жүрөктүн жыйрылуусу. Монда жыйрылганда электрокардиограммада узун мындай өйдөгө чыгып кайра түшөт экен. Ушул электрокардиограммага карап анан эмне жүрөктүн жыйрылуусун билип алсак болот. Кан басымынын жана кан агымдарынын модельдери кан тамырларынын түзүлүшүн жана жайгашуусун чагылдырат. Физические принципы дейт. Же управляющие движением воды в водопроводных системах также влияет на работу кровеносных систем животных дейт. Физикалык принциптер, мисалы, түтүктөрдө же бир крандарда суу кетет да, мисалы, кичинекей крандарда азыраак, чоң трубаларда, каналдарда көбүрөөк суу кетет. Ошондой эле кан тамырларда деле ошондой, туурабы? Физикалык принциптер, физикалык закондор ошол түтүктөргө кандай таасир эткендей, кан тамырларга да ошондой таасир этет дейт да. Ошолордой эле бир физикалык закондор менен жүрүшөт дейт булар деле. Эпителиальный слой, выселяющий кровеносный сосуд, называется эндотелием дейт. Кан тамырдын ичин эмне каптаган эпителиалдык эмне катмарды эмне дейт экенбиз? Эндотелий дейт экенбиз. Кан тамырларын микроскоп менен карагандагы үстүндө өсүрөтүн кан тамырларынын түзүлүшүн карайлы. Могу үстүндө карагыла микроскоп менен караганда эмне артериянын жанында ичи күңдөй чоң болуп вена. Веналардын ичи күңдөй чоң болот, билесиңер, артериялык кичинекейирээк. Артериянын түзүлүшүн карайлы. Эң ички түзүлүшү эмне? Эпителиалдык катмар, буну эндотелий деп коебуз. Венада дагы эндотелий бар, артерияда дагы. Бирок венанын ички күңдөйү чоңураак, артерияныкы эмне ичкерээк. Артериянын андан кийин катмары эмне? Гладкие мышцы дейт, жылмакай булчуңдар бар. Андан кийин артериянын эң сырткы катмарын эмне тутумдаштыргыч ткань каптап турат. Ал венанын ички күңдөйү кеңирээк дедик. Анын үстүнөн дагы эмне артерияга караганда жукараак эмне жылмакай булчуңдар каптап турат. Анын үстүндө тутумдаштыргыч ткань каптап турат. Ушул артерия менен венаны байланыштырган эмне жана зат алмашуу болгон жерлерди, мисалы, капиллярлардын түзүлүшү эмне эң ички катмары эндотелий болот экен. Эндотелийдин сыртында эле эмне базальная пластинка деген катмар болот экен. Могул сүрөттү карасаңар, эритроциттер могу эмне кан тамырдагы кетип аткан учура. Эритроциттер кан тамырда бир аз бүктөлүп, ар кандай болуп, формалары өзгөрүп, кан тамырларда ушинтип кетет.
Артериялардын ичи ичкерээк, веналаркы чоңураак. Кеттик кийинкиси. У капилляров тонкие стенки дейт, эндотелий плюс его базальная мембрана, что облегчает обмен веществ. Яғни капилляр эмнеге, капиллярдын эмне капилляр каптап турган катмарлар эмне үчүн ичке, себеби капиллярда эмне зат алмашуу болот, туурабы? Ошон үчүн капиллярлардын эмне каптап турган тканьдар, слойлор, катмарлар ичке, себеби жука, себеби ал жерде жука болгону эмнеге ыңгайлашкан? Зат алмашууга. Артерии и вены состоят из эндотелия, гладких мышц и соединительной ткани. Артериялар менен веналар эндотелийден ички катмары, анын үстүндө жылмакай болчуңдан, анын үстүндө эмне тутумдаштыргыч ткандан турат. Артерии имеют более толстые стенки, чем вены дейт. Артериялардын стенкалары эмне калың экен, веналарга караганда, чтобы выдержать высокое давление крови, перекачиваемое из сердца. Артериялардын каптаган стенкалары эмне үчүн калың веналарга караганда? Себеби жүрөктөн чыккан кан биринчи эле артерияларга куюлат, туурабы? Жүрөктөн өтө күч менен кан чыгат да, ошол канды кармоо үчүн, ошого туруштук бере алуу үчүн эмне артериялардын стенкалары өтө калың экен. Мисалы, кичинекей бир түтүктү алайлы, анан калыңыраак түтүктү алайлы. Эгер ичке түтүктү карасак, ичке түтүккө өтө көп суу келсе, жарылып кетүүсү мүмкүн, тешилиши мүмкүн, туурабы? Ал эми калыңыраак түтүк эмне тешилбейт, жарылбайт да. Ошондой эле өтө көп күчтүү басымы күчтүү канды өзүндө кармай алуу үчүн артериялардын эмне стенкалары калың экен веналарына караганда. В венах с более тонкими стенками кровь возвращается к сердцу в основном в результате мышечной деятельности. Венада, венанын стенкалары ичке дедик го. Веналар аркылуу эмне негизинен кан эмне ошол венанын жанындагы булчуңдар эмне жыйрылып согуп, веналар менен кандын жүрөккө алып келүүсүнө жардам берет экен. Демек, веналарда кандын жылуусуна эмне булчуңдар жардам берет экен. Веналардын жанында жыйрылып. Скорость кровотока дейт. Кандын агымынын ылдамдыгы. Мисалы, каналда же түтүктө ылдамдыгы бар да, суунун туура, ошондой эле кандын дагы ылдамдыгы бар биздин кан тамырларыбызда. Мисалы, физикалык активдүү убагыбызда кан тезирээк кетет, же болбосо кутуп атканыбызда жайыраак. Ошондой эле бул дагы эмне, муну дагы контролдоп туруубуз керек организмде. Физический закон, управляющий движением жидкостей по трубам, влияет на кровоток и кровяное давление дейт. Кадимки эле түтүктөрдө мисалы суунун же болбосо суюктуктун жылган кандай болсо, ошондо физикалык закондор кандай болсо, кан тамырлардагы кандын агуусу жана давлениясы дагы эмне ошондой эле экен. Ошондой эле физикалык закондорго туура келет экен, жооп берет экен. Мисалы, көбүрөөк сууну эмне алуу үчүн эмне ичинде көбүрөөк сууну кармоо үчүн же көбүрөөк канды кармоо үчүн чоңураак болуусу керек. Анан көбүрөөк басымга туруштук бере алуу үчүн стенкалары калың болуш керек. Мисалы, үйүбүздө түтүктөрдү карасак, кээ бир ичке, кээ бир эмне өтө чоң суу кете турган болсо, калың түтүктөрдү алабыз. Ошондой эле кан тамырлар дагы ошондой экен. Мисалы, артериялардын стенкалары калың, веналардыкы эмне ичке. Скорость кровотока самая низкая в капиллярном русле из-за высокого сопротивления и большой общей площади поперечного сечения дейт. Кан агымынын агымы капиллярларда зат алмаша турган жерлерде өтө эмне аз экен, өтө жай экен. Себеби ал жер зат алмашуу болот, жайыраак болуусу керек, кан агуусу керек. Анан капиллярлар өтө көп экен, майдаланып кетип, өтө эмне көп экен. Мисалы, кичинекей эле 4 литрлик эмне түтүк келатат, түтүктө суу келатат дейли. Алдында ошону 4 литрликти 6-1 литрлүү түтүккө бөлүп салсак эмне болот? Суу майдаланып өтө азайып калат аларда, анан ылдамдыгы дагы азаят. Ошондой эле капиллярлар дагы өтө көп экен. Өтө көп болгондуктан бул жерде эмне кан келгенде бул жерде жайыраак жүрөт. Анан бул жерде эмне сопротивление, каршылык, кандын агуусуна кан тамырларынын каршылыгы эмне көп экен. Буюрса дагы алдыда көрөбүз. Для обмена веществ кровоток в капиллярах должен быть медленней дейт.
эмне зат алмашуу үчүн, мисалы заттарды бир клеткалар менен кан тамырдын ортосунда алмашуу үчүн капиллярларда эмне кандын агымы жай болуш керек экен. Тез болсо кан жакшы алмашып, кан кычкылтек, көмүрсүл газы заттар, тамак аш заттары жакшы алмашпай калышы мүмкүн. Эми могу сүрөттү карайбыз. Взаимосвязь площади поперечного сечения кровных сосудов, скорость кровотока и артериальное давление дейт. Эми ушулордун кан тамырларынын арасындагы байланыштарды карайбыз эми. Кан менен кан тамырларынын арасындагы. Ошол жердеги ылдамдыктар. Муну карагыла, бул жактан кызыл болуп эмне артериялар келип, артериолдор, анан бул жерде могу токочторго окшогон бул капиллярлар, капиллярлардан венулдарга өтүп, веналардан анан жүрөккө кан барат. Эми ушуну карайлы. Мен алгач эле площадь, аянты. Эми кайсыл түтүктөрдүн аянты өтө көп, өтө чоң. Өтө чоң деген демек ошол түтүктөр өтө көп. Өтө көп демек аянты өтө көп. Мисалы, ушулорду эмне кесип көрсөк, башка кан тамырларга караганда эмне аянты көп болот. Ошол эми ошентип салыштырат бул жерде. Эң биринчи аянтыны карайлы. Аянтыны карасаңар нөлдөн бир аз көтөрүлүп келатат эмне? Салыштырмалуу. Көтөрүлүп эң эмне аянты көп болгон бул капиллярлар экен. Себеби андан кийин капиллярлардан бул жака ылдыйлап эмне? Венулдардан веналарга барып дагы кан тамырынын аянты азаят экен. Себеби бул жерде капиллярлардын аянты көп, себеби өтө көп капиллярлары, өтө көп болгондугунун себеби кан тамырлар майда-майда болуп, клеткаларга жеткиликтүү болуш керек. Анан бул жерде эмне? Ошол жерде өтө көп болуп, суунун ылдамдыгы бул жерде азайып, мисалы карасаңар, силер каналды карасаңар, каналда өтө суу тез агат, туура. Ошону майда-майда эң майда кичинекей арыктарга эгер бөлүп салсаң эмне? Суунун ылдамдыгы азыраак болот, туура. Силер каналда түшсөңөр алып кетүүңөр мүмкүн, бирок кичинекей көлчүктөр арыктарга түшсөңөр эмне? Акпайсыңар. Ошондой эле ал жерде ылдамдык жай. Ошондой эле могу капиллярларда деле эмне? Аянты өтө чоң. Капиллярда аянты чоң, анан суунун ылдамдыгы аз болуп, клеткаларга эмне? Зат алмашуусу үчүн булардын эмне? Аянты ушундай чоң. Түшүнбөсөңөр Telegram каналдан кайрылгыла. Анан экинчи скорость дейт, ылдамдыгын карагыла. Ылдамдыгын карасаңар, эми ошол веналарда, артерияларда кандын ылдамдыгы кандай? Эң биринчи эле кызыл болуп карасаңар, бул жерде келип атат. Ссылканы карагыла. Кандын ылдамдыгы эң көп каеринде экен? Артерияларда экен, аортадан башталып, эң көп аортадан башталып, анан артерияларда, артериолдордо келип кандын агымы жайлап, эң жай каерде болот экен? Капиллярларда. Себеби капиллярларда эмне? Зат алмашуу болот. Капиллярлардын аянты өтө чоң, бул жерде суу майдаланып кетип, суунун жылуусу үчүн бир күчтөр аз болот. Сууга ошол кандын жылуусу үчүн эмне? Каршылыктар көп болот. Анан зат алмашуу үчүн ыңгайлуу болуш үчүн бул жерде өтө жай. Андан кийин ошол капиллярлардан өткөндөн кийин веналарды карасаңар, веналарга барганда бир аз кандын агымы дагы тезирээк болот экен. Себеби бул жерде эмнелердин жардамы менен болот? Бул жерде булчуңдар дагы жыйрылып, кан тамырда кандын жылуусуна жардам берет. Эми үчүнчү давление дейт, кан басымды карайлы. Кайсыл жерде басым көп? Эң биринчи эле систолический, диастолический өткөнбүз, каеринде экен? Артерияларда кандын басымы көп. Ошого ыңгайлашып артериялардын эмне? Стенкалары каттоп турган эмне? Катуу дедик, калың, анан калың дедик. Андан кийин артериялардан эмнелерге келгенде, капилляларга келгенде азаят экен. Азайып отуруп, кандын басымы же болсо мисалы түртүп турган кан тамырларды мындай жары бере тургандай, бир түртүп турган күчү капиллярда да азаят экен.
веналарда өтө эле аз экен. Ушул үч графикти чийип, ой жүгүртүп түшүнүп алсаңар өтө пайдалуу тесттерге, экзамендерге. Эми кандын давлениясы. Артериальное давление – это гидростатическое давление, которое кровь оказывает на стенку сосуда дейт. Эми артериядагы басым. Бул эмне суунун басымы, кадимки эле суунун басымындай эле басым. Суунун басымы артерияда негизинен кандын көпчүлүк бөлүгү суудан турат. Артериядагы басым бул гидростатикалык басым. Бул басым каяка өзүнүн күчүн жумшайт, каяка басымды берет. Мисалы, аба бизди басып турат үстүбүздөн, туурабы? Жоксо сууга түшсөң, суу сени басып турат, үстүдөн бир жүк басуусу мүмкүн. Ошондой эле жүрөк, кандын ичиндеги кан дагы эмне кан тамырларды сыртка түртүп турат, басым менен басып турат. Сыртка басып турат. Ошол гидростатикалык давление экен артериядагы. Бул эмне? Ошол кан тамырдын сырткы стенкасына давление, басым берип турат экен. Мисалы, кан басым көтөрүлсө, мисалы, көбүрөөк артериялардын стенкаларына көбүрөөк күч келет. Айтканда ичинен көбүрөөк түртөт. Мисалы, шарды үйлөсөк, шардын шарга өтө басым болуп шар шишийт. Ошондой эле артерияларга дагы ичинен ушундай басым берип, кан мындай басым берип турат. В жестких сосудах поддерживается кровяное давление дейт. При их смягчении снижается кровяное давление дейт. Эми катуу түтүктөрдө, кан тамырларда кандын басымы сакталат дейт. Эгер ошол кан тамырлар бир аз жумшарса, кандын басымы азаят дейт. Карайбыз. Изменение артериального давления во время сердечного цикла дейт. Эми жүрөктүн циклындагы артериалдык давлениянын өзгөрүүсү. Систолическое давление – это давление в артериях во время сокращения систолы желудочка. Это самое высокое давление в артериях. Систолическое давление дейбиз, диастолическое давление дейбиз. Систоликалык же болсо систолический кан басым, анан диастоликалык басым. Систолическое давление бул жүрөк согуп, ичинен каны, жүрөктүн карынчалары согуп, кан бүт сыртка түрткөндөгү ошол артериядагы давление. Кан бүт сыртка түртүлгөндө ошол жерде көбүрөөк давление болот да. Ошондой эле бул систолический давление өтө чоң болот экен артерияларда. Мисалы, шарды бир убакта өтө тез үйлөсөк, шар шишийт, чоңоёт, ошентип кан басым ичинде абанын басымы көбөйүп кетти да. Ошондой эле жүрөк дагы бир соккондо бүт кан чыгып, өтө чоң давление бул артерияларда пайда болот экен. Ошону систолическое давление деп коебуз. Андан кийин диастолическое давление. Бул это давление в артериях во время расслабления. Жүрөк жыйрылды, шалдайгандагы давлениясы. Жүрөк бир жолу кан бүт чыгарды дагы, анан шалдай атат. Жүрөк толуп атат. Ошол толуп аткандагы артериядагы толуп атканда артериядагы давление түшөт да. Ошол давление артериядагы ошол басым диастоликалык же болсо диастолическое давление дейт экенбиз. Бул систолическое караганда азыраак болот. Пульс – это ритмичное вздутие стенок артерий при каждом ударе сердца дейт. Пульс бул это ритмичное вздутие стенок артерий при каждом ударе сердца. Ар бир жүрөк соккондогу артерияга мунун кандын урулуусу да, кан келип, ошо артерияны шишитип, кайра өзүнө келтирип туруусу, ошонусу пульс деп коет экенбиз. Же болбосо пульс дегенде мынтип түшүнсөңөр болот. Бир мындай жүрөк бир ритмде согуп турат да. Ошол соккондогу ар бир ритминдеги артериялардын шишүүсү да. Мисалы, оң колубуз менен сол колубузду сол колубузду кармап туруп, мындай кармап туруп пульсту тапсак болот, туурабы? Ошол эгер ошентип көрсөңөр өзүңөрдү,
эмне кан тамыры шишип кайра ичкергенде шишип ичкергендей болот да. Ошол эми пульс дейбиз ошону. Регулирование кровяного давления дейт. Эми кан басымды көзөмөлдөө. Артериальное давление определяется сердечным выбросом и периферическим сопротивлением из-за сужения артериол дейт. Азыр бер жерде. Эми артериядагы давление определяется сердечным выбросом дейт. Артериянын давлениясы эмне сердечный выбростон жүрөктүн канча эмне кандын түртүп чыгаруусунан эмне көз каранды экен. Ошого жараша артериялык давление өзгөрүп турат экен. Ошондой эле эмне периферическим сопротивлением, перифериялык каршы туруу менен эмне артериядагы давление эмне аныкталып турат экен. Мисалы түшүнөбүз. Бир нерсе бир түтүктүн бул жагына силер өтө суу көп жердеге же бир чоң бир идишке суу куйдуңар. Ошонун бир жерин тешип, ошол жерге бир түтүк орноттуңар. Ошол мынтип сок ичип атасыңар дейли. Сокко мындай түтүк бар го. Ошол түтүктөн неме чыгат, сок чыгат. Соктун ошол коробкасын канча көп, канча катуу сыксаңар, ошончолук соктун ошо түтүгүнөн ылдамдык менен өтө чоң басым менен сок атылып чыгат. Ошондой эле сердечный выброско канча жүрөк ошол коробкада эле жүрөк канча катуу соксо, артериальное давление да ошончолук көп болот экен. Эми периферическим сопротивление дегенде ага каршылык. Мисалы түптүс мындай цементтелген каналдарда мисалы кичинекей түтүктөрдө кан азыраак суу кетет туура. Эми чоңдордо көбүрөөк суу кетет туура. Ошондой эле мисалы артериолдор дагы кичинерип чоңоюп турат экен да. Ошол артериолдор кичирейгенде артериолдорго артериядан кан азыраак барат дагы артериядагы давление көтөрүлүп кетет экен. Же болбосо артериолдор кеңейгенде көбүрөөк бул жака кан барып артериядагы давление азайышы мүмкүн экен. Ушул эки нерсени артериядагы давление көз каранды экен. Жүрөктүн канчалык көп кан чыгаруусунан согуп, бул жагында артериолдордун канчалык каршы туруусунан, артериолдордун ичкирип кеңейүүсүнөн. Сужение сосудов, сокращение гладких мышц стенога артериол повышает кровяное давление дейт. Сужение сосудов дейт, кан тамырларынын ичкерүүсү. Артериолдордогу жылмакай булчуңдар жыйрылса, тартылса, артериолдор ичкерип кетет экен. Демек булардын ичине азыраак кан барып, азыраак кан батат дагы, наркы артерияларда кан көбөйүп кетет. Бул болсо кан басымды ошол артериолдордун ичкерүүсү кан басымды көтөрөт экен. Себеби көбүрөөк кандар жүрөккө жакыныраак артерияларда калат да. Бул жерде көбүрөөк басым болот. Мисалы бир түтүктүн бир жагын жаап турсаңар же ичкертип берсеңер, башка жагында давление көтөрүлүп, же болбосо шишип кетүүсү мүмкүн. Ошондой эле артериолдор дагы ичкерсе, артерияларда кан көбүрөөк калат экен дагы ал жакта басым көтөрүлөт экен. Вазодиляция дейт. Вазодиляция бул ошол кан тамырларынын кеңейүүсү. Эгер артериолдордо бул баягы жылмакай булчуңдар кайра эс алып мындай жыйрылбай эле бошоп калса артериолдор болот экен, кеңейет экен. Артериолдор кеңейсе, бул жака көбүрөөк кан келет дагы, демек артериялардан көбүрөөк буларга кан өтүп, артериядагы кан басымы кандын басымы, тыгыздыгы азаят дагы, кан басымы дагы азаят экен. Сужение сосудов и расширение сосудов помогает поддерживать адекватный кровоток при изменениях потребностей организма. Организмдин керектөөсүнө жараша кан тамырлар ичкерип, чоңоюп организмге жардам берет экен. Мисалы, өтө суук дейлик, муздадыкка. Өтө суук, айына чейин өтө суук, биздин өңүбүз агарып кетет. Себеби терибиздеги кан тамырлар ичкерет.
ичкергенде терибизге кан тамырларга азыраак кан келип, мисалы тери кан келип эмне болот? Терибизге азыраак кан келип, жылуулук ичте көбүрөөк сакталып турат. Демек кан тамырларынын ичкерүүсү жардам берип атат, а? Же болбосо өтө ысып кетти, айла чөйрө өтө ысык. Биз эмне өзүбүздүн организмибиз ысып кетип атат. Биз ашча ысыкты сыртка чыгарыбыз керек, а? Ошол чыгаруу үчүн эмне кандай болот? Ысыганда бетибиз же өңүбүз кызарат, туурабы? Кызарганын себеби кан тамырлар эмне кеңейип кетти. Теридеги кан тамырларга көбүрөөк кан келип, көбүрөөк кан эмне териде ушундай туруп, эмне болуп атат? Жылуулук сыртка өтө жакын болуп, жылуулук көбүрөөк сыртка эмне жылуулук көбүрөөк сыртка чыгып кетип атат. Мисалы жайында колуңар канаса көбүрөөк канайт, же болбосо кичинекей эле бир жериңерге суар өтө канап кетиши мүмкүн, а суукта жакшы канабайт, а? Териңерчи кичине эле кесип алсаңар. Ошондой эле суукта жылуулукту ичке кармоо үчүн теридеги кан тамырлар ичкерет экен. Ысык болгондо эмне? Өтө ысык болуп ысып кеткенибизде жылуулукту сыртка чыгаруу үчүн теридеги кан тамырлар эмне кеңейет экен. Демек кан тамырларынын кеңейүүсү, ичкерүүсү организмге ушинтип жардам берет. Же болбосо кандайдыр бир органга же бир клеткаларга көбүрөөк кан керек болсо, ошол жердеги эмне кан тамырлар кичине кеңейип, эгер азыраак кан керек болсо, ичкерип. Мисалы бөйрөгүбүзгө көбүрөөк кан керек болсо, ошого барган кан тамырлар кеңейип, эгер азыраак болсо, ичкерип, ушинтип организмге булар жардам берет. Пептид эндотелин является важным индуктором сужения сосудов. Эндотелин деген эмне? Пептид бул кан тамырларынын ичкерүүсүнө жардам берет экен. Ушул эндотелин келип ушул кан тамырларга тийсе эмне болот экен? Кан тамырдагы клеткаларга тийсе эмне болот экен? Кан тамырлар ичкерет экен. Артериальное давление обычно измеряется для артерии в руке на той же высоте, что и сердце, дейт. Артериалдык кан басым эмне? Обычно измеряется для артерии в руке. Колубуздагы эмне? Артериялар менен ошол колубузга бир өзүңөр билсеңер керек, ооруканага барганда колубузга эмне бир нерсени тагып, ошол аркылуу эмне давлениени өлчөйт, а? Ошол жүрөгүбүз менен тең болгон ушундай колубуздагы артерияларда эмне кандын артериальный кан басым өлчөнөт экен. Мисалы 120-га жетемеш, 120-га 80 деп кан басым көтөрүлүп кетти, нормада экен деп айтып калат го, ошондой. Артериальное давление у здорового 20-летнего человека в состоянии покоя составляет. Денсаулыгы жакшы, 20 жаштагы адамда артериальный давлениясы эмне? Систолический 120 экен, ал эми диастолический эмне 70 болот экен да. 20 жаштагы бул денсаулыгы жакшы адамдыкы ушундай 120-га 70 болот экен, а? Вопрос: как эндотелиальные клетки контролируют вазоконструкцию? Вазоконструкция эмне? Кан тамырларынын ичкерүүсү, а? Эндотелиалдык клеткаларда, кан тамырда дагы кантип ушундай кан тамырдын ичкерүүсү болот дейт, а? Эндотелин деген эмне? Пептидте деген ушундай, сыр карасаңар, ушул пептид эмне болот экен? Барып кан тамырларга тийип, ошол жерде ошолорго буйрук берип, кан тамырлар анан ичкерет. Измерение артериального давления сфигмонометр дейт. Артериалдык давленияны эмне? Сфигмонометр менен өлчөйт экенбиз. Биринчи карасаңар, бул ороп, орош да. Ушуну ороп, эмне? Колду ушу менен ороп. Бул аты азыр силерге көп деле маанилүү эмес. Бизге кантип ороону, артериалдык кан басымды үйрөнүп алсак, кантип өлчөнөт экен, ошону үйрөнүп алсак эле болду. Аты маанилүү эмес. Ушу менен кысылат экен, кысылганда кан жүрөк кол кысылат да, кысылганда кан тамырлары деле кысылып, бул үстүндөгү кан, ошого келген кан тамырлар эмне? Кан тамырларда кан толот экен. Түтүктүн эле бир жагын карап турсак, ар жагында көбүрөөк басым болуп, толуп шиши баштайт го, ошондой эле кан тамырлар да шиши баштайт экен. Ошол шиши баштаганда эмне 120-га көтөрүлөт экен кан, 120-130 ар кимде ар кандай, а?
ден соолугу сак 20 жаштуу адамда 120 болуш керек экен да. Ошо артериялар жабылып ушинтип көтөрүлөт экен, көрсөтөт экен могу көрсөткүчү. Андан кийин бир аз бошотконуңузда кан тамырлардан кан кетип, кан басымы азайып, анан 120дан эмне 70ке түшөт экен. 70ке, 60ка, 80ге ар кимдин ар кандай. Бирок ден соолугу жакшы 20 жаштуу адамда 120га 70 болуш керек экен. Ушинтип кан кайра кетип, өзүнүн калыбына келгенде ушинтип түшөт экен ылдыйга. Ушинтип эмне кандын басымы, артериалдык кан басымы өлчөнөт экен. Эми обморок вызван недостаточным притоком крови в голове дейт. Кровоток азыр. Эми эмне обморок дейт? Эстен таанабызбы? Жыгылабыз, Мисалы, тезинен оруздан туруп кеткенде көзүбүз караңгылаша баштайт. Эстен таануу эмне болот экен? Вызван недостаточным притоком крови к голове. Эгер башка керектүү деңгээлде кан барбай калса, ошол клеткалар башыбыз кыйналып, эмне өзүбүздөн таануубуз мүмкүн экен. Животным с более длинной шеей требуется более высокое кристаллическое давление, чтобы перекачивать кровь на большее расстояние против силы тяжести. Мисалы, жирафтар дейли. Мойну узун, башы өтө бийикте турган жаныбарларга башыга кан жеткирүү үчүн өтө көп систолический давлениясы болгон систолический давлениядагы кан басым керек экен да. Мисалы, жирафтар башына канды жеткирүү үчүн өтө күч менен жүрөгү өтө күч менен согуш керек турабы. Себеби сууну мисалы өйдөгө жылдыруу кыйын болгондой эле, түтүктүн астына суу куйса өйдөгө жылып кетпейт да. Астынан түртүүбүз керек өйдөгө жылдыруу үчүн. Ошондой эле канды дагы ылдыйдан өйдөгө жылдыруу үчүн өтө чоң кан басым керек. Ошондой жаныбарларга ушундай канды мойнуна жеткирүү үчүн ыңгайлашкан. Буларда демек давлениясы дагы чоңураак болот, канды мээге жеткирүү үчүн. Жүрөгү катуураак согот, же болбосо тезирээк, жүзү күчтүү. Кровь перемещается по венам за счет сокращения гладких мышц. Сокращение скелетных мышц и расширение полой вены при вдохе. Эми веналарда кан ошол веналардын немесинде үстүндөгү жылмакай булчуңдардын жыйрылуусу аркылуу кан жылат экен. Жыйрылуусу аркылуу веналарда кан, ошол веналардын үстүндөгү жылмакай булчуңдун жыйрылуусу аркылуу, ошонун жанындагы булчуңдун жыйрылуусу аркылуу, же болбосо полая венанын дем алып аткандагы полая венанын кеңейүүсү аркылуу жылуусу мүмкүн экен. Односторонний клапан в венах сердца предотвращает обратный ток крови. Эми мисалы, бутубуздун астында клеткаларга кан жетти дагы, бутубуздун астына кан кантип жүрөгүбүзгө келет? Веналар аркылуу. Ошол веналарга булчуңдар жардам берет дедик, ошонун жанындагы булчуңдар, үстүндөгү. Эми веналарда кан кайра артка, мисалы, бутубуздан өйдөгө көтөрүлүп жаткан кан кайра эмне үчүн артка кайтып кетпейт? Себеби ал жерде клапандар бар экен. Клапандар кандын артка кайтып кетүүсүнө тоскоолдук жаратат экен. Кровоток в венах дейт. Венадагы кандын агуусу. Муну карасаңар, направление кровотока, мисалы, бутубуздан өйдөгө кетип атат деп элестеткиле. Бутубуздан өйдө кан кетип жатат. Ошол венадагы кандын жылуусуна венанын үстүндөгү жылмакай булчуңдар, анан ошол жердеги эле ошонун кан тамырынын жанындагы булчуңдар жыйрылып, ичкерип чоңойгондо, же болбосо жыйрылып кайра шалдайганда, жыйрылып кайра өзүнө келгенде, ошол венаны кысып, кайра бошотуп, кысып жана кайра бошотуп, клапандар жабылып, ачылып, ушинтип кан бирдей багытта кетет экен. Могу жерде карасаңар, эки булчуң эки жанынан кысылганда, бул кысылат, кан бир жакка кетүүсү керек да. Үстүндөгү клапан ачылып, ол жака кан өтөт да, эми астындагы клапан жабылып калат да, кан артка кетпейт. Клапандар тоскоолдук жаратат. Ушинтип клапандар жардам берет экен. Эгер мисалы өтө көп өйдө жүрүп койсок, бутубуз шишип же
оорушу мүмкүн. Ал эмнеден клапандар чарчап же болбосо кан тамырлары шишип кеткенинен, клапандар жакшы иштебей калганынан болушу мүмкүн. Ушинтип оору пайда болуп калат эмне? Варикоз деген ушундай кан веналардын шишүүсүнөн оору пайда болот. Функция капилляр дейт. Ушул жерден кийинки сабактан улантабыз.